Баарыңыздарга ассаляму алейкум, урматтуу биздин Марва ТВ каналынын жана ошондой эле Насихат радиосунун угуучулары жана көрүүчүлөрү. Алгачкы эле сөздү жаратканыбыз Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтуу менен жана пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттарды айтуу менен баштайбыз. Сиздер бүгүн маанилүү маек берүүсүн көрүп жатасыздар. Аны алып барып жаткан мен Шахра Арстанбекова жана ошондой эле бүгүн бизде конокто ар дайымкыдай Ташматов Санжар устазыбыз. Ассаламу алейкум агай. Кош келипсиз. Алейкум ассалам рахматуллахи. Агай, алгач эле биз бүгүн талкуу кылчу теманы түшүндүрө кетели сизге. Биз бүгүн сүйлөшө турган теманы ибадаттан тандап алдык. Ибадат тууралуу сүйлөшөбүз. Деги эле ибадат жөнүндө жалпы түшүнүк. Ал эми бизге берилген убакыттан пайдаланып, биз угуучуларыбызга кайрыла кетебиз. Эгерде суроолоруңуздар болсо, ушул ибадатка тиешелүү 0705 96 94 41 номерине кайрылсаңыздар болот. Кайталайбыз, 0705 96 94 41 номерлерине WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. Агай, сизге алгачкы эле сурообуз ушундай болсун. Негизи эле ибадат деген өзү эмне? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Taala kılga belge kılgan küçünüzü keçirgen bolsun. İbadat degende Arap dilinden abada ya'budu ibadeten dep Allah Taala'ga kulçuluk kılığını жалпак тил менен айтканда Allah Taala'ga жакындоо максатында кылынган ар бир ишти ибадат деп айтылат да. Ал эми бизде ибадат дегенибизде биздин негизги болгон нерселерди түшүнүп калабыз кээде. Намаз, орозо, зекет, сырткы көрүнүштөн жоолук, сакал деген ушундай нерселерди түшүнүп калабыз. Бирок булар деле ибадаттан. Бирок ибадат деген маани андан да тереңирээк, чукурураак болуп эсептелет. Ибадат бир нече түрлөргө бөлүнөт. Ибадаттын дене мүчө менен кылына турган ибадаттар бар. Намаз, ажыга барганда таваф кыласың, умрага барганда таваф кыласың. Зекет, мал мүлк менен садака кылганда мал мүлкүңдөн чыгарасың. Бул дагы ибадат болуп эсептелет. Тил менен боло турган ибадаттар бар. Алла Таалага жакындай турган зикир кыласың, Куран окуйсуң, жакшы сөз айтасың, жакшылыкка буйруйсуң, жамандыктан кайтарасың. Булардын бардыгы ибадат болуп эсептелет. Дагы ибадаттын бир түрү бул жүрөктөгү нерсе. Ниет. Ниет, жакшы ниет кылсаң, ал дагы ибадат, соо боласың, ал дагы ибадат болуп эсептелет. Алладан коркосуң, пайгамбарыбызды жакшы көрөсүң, Алла Тааланы жакшы көрөсүң, жакшы адамдарды жакшы көрөсүң. Ушулардын бардыгы ибадат болуп эсептелет. Алла Тааланын өзүнө кулчулук кылайын деп өзүңдү пас сезесиң, жүрөгүңдө коркуу болот Алла Тааладан. Ушулардын бардыгы ибадат болуп эсептелет. Демек, ибадатка ушул ибадаттын 4 түрү бар десек болот. Жүрөк менен боло турган ибадат, тил менен боло турган ибадат, дене мүчөлөр менен боло турган ибадат. Төртүнчүсү мал дүйнө, акча менен боло турган ибадат. Чоң рахмат агай. Жогоруда ошол 4 түрдүү нерселерди айта кетпедиңизби? Ибадатка кирет деп. Ал эми кийинки сурообуз ушуга эле байланыштуу болсун. Эмнелер ибадатка кирбейт? Эмнелер ибадатка кирбейт? Өз негизи адамдын, инсандын, мусулман адамдын 24 сааттагы жашоосу бардыгы ибадат болуп эсептелет. Эгерде ошол адам өзүнүн жашоосун бир тартипке салып, ислам дининин негизинде жашаса, ошол адамдын жашоосунун ар бир мүнөтү, ар бир убакыты ибадат болуп эсептелет. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Керимде дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен инсан менен жинди бир гана ибадат кылыш үчүн жараттым дейт. Демек, инсандын жашоосу бардыгы ибадат болуш керек. Эми суроо канткенде ибадат болот дей турган болсок, инсандын табигый жашоосунда күндө жумушуна барат, акча таап келет, бала чакасын багат, ошол убакта намазга барат, акчасы зекетке жеткен болсо зекетин берет, садака берет, орозо убактында орозо кармайт. Ал эми андан башка анын тиричиликтери ибадат болобу десек, ооба. Эгерде ошол
ар бир күнүмдүк жашоосунда адаттарды ибадатка айландыра турган нерсе бул ниет болуп эсептелет. Күндүгү бала чакасын бакканда, ата энесин бакканда, жумушка барганда, келгенде ушулардын иштердин бардыгында ислам дининин негизинде арам жака баспай түз басып, жакшы ниетте мен ушу бала чакамды багайын, Кудайдын буйругун аткарайын, ислам динин айткандай жашайын деп ниет кылган болсо, ушулардын бардыгы ибадат болуп эсептелет. Бала чакасын бакканы, жегени, ичкени, бала чакалуу болгону, үй бүлөсү менен жашаганы, тиричилик кылганы, акча тапканы, ушулардын бардыгы эгерде азыр биз айткандай ислам динини көрсөткөн негизде, анан экинчиси ошо ниет кылып, ушул нерселер менен мен Алла Тааланын буйругун аткарып атамын деп ниет кылган болсо, жөнөкөй адамдын жөнөкөй ибадат адаты дагы ибадатка айланат. Мисалы үчүн уйку. Табигый адам адамдын укташы табигый эле нерсе бул. Уктаганы дагы дем алып, эс алып, мен кайрадан ибадатыма зерегирээк болоюн, ибадатты жакшыраак кылайын, элиме, жериме, диниме кызмат кылайын деп эс алганда ниет кылган болсо, ушулардын бардыгы ибадатка айланат. Демек, инсандын 24 саат жашоосуну ибадатка айландырса болот. Рахмат агай. Чынында инсан өзү негизи туура ибадат кылуусу үчүн бул Аллах Таала кандай айтса ошондой деңгээлде арамдан сактанып, адал менен гана жашаса, демек ибадаты туура болот. Мындан кийинки суроо ушуга байланыштуу. Негизи адамдын жашоосунда ибадат тууралуу сөз кетип жатпайбы? Адамдын жашоосундагы ибадат негизи эле канчалык деңгээлде маанилүү жана орду кандай? Ибадат эми мындай жөнөкөй тилде айткан болсок, эгерде бүгүнкү күндө шаарда жашаган адамды элестетели, шаардын бир чекесинен бир чекесине бир жерге барыш керек болгон болсо, ошол жердин адресин билет. Анан ошонун негизинде ошол бара турган жерине көздөй бир жол менен барат. Автобус менен барабы, маршрутка менен барабы, такси менен барабы, ушундай барат да. Ал эми бир адам чыкты дагы бара турган жерин билбейт. Жөн эле шаарга чыгып алды дагы, билбейм, каяка баратканын билбейм деп чыгып алып бараткан болсо, эмне дейбиз биз? Аларга баягы акыл эси жайындабы дейбиз да, туурабы? Каяка барышын билбей эле ушинтип эле өзүнчө ал жака бул жака басып жүргөн болсо. Демек, ибадат дагы ошондой нерсе. Инсандын бул дүйнөдө жаратылганда Алла Таала адамды жөн эле ушул жашоодо жесин, ичсин, бала чакалуу болсун, көбөйсүн, анан өтүп кетсин деп жараткан жок. Бир максатта жаратты. Ал максат инсан өзүнүн кулчулугун билип, өзүнүн пендечилигин билип, жаратуучусуна ибадат кылыш керек. Ал ибадат эмне кылат деген болсок, бул ибадат жөнөкөй эле инсанга пайдасы жок, бир гана Алла Тааланын өзүнө гана ибадат кылуу эмес, балким ошол Алла Таала ибадат кылганга, өзүнө айтканын кылганга, арам нерселер таштаганга буйруду, ошолордун бардыгы инсандын өзүнө пайда. Күнүмдүк жашоосуна пайда, акыретине пайда, үй бүлөсүнө пайда, жакшы жашоосуна пайда, бактылуу болуусуна пайда. Демек, ибадаттардын бардыгы ушундай. Мисалы үчүн, орозону айта турган болсок, орозодо адамдын ден соолугуна пайда, байлар кедейлердин немесине абалын түшүнөт, кедей да ушундай кыйналып экен, тамак ашпай жатат экен деп, өзүнүн нафсини тарбиялайт, убакытка бекем болгондукка тартипке тарбиялайт. Мисалы үчүн, намаз дагы ошондой. Адамды убакытты жакшы туура үнөмдөөгө, жакшы пайдаланууга, ар бир нерсенин ордуна кылууга, жамаат менен окулган намазда адамдардын коомчулуктагы ынтымагына, биримдигине, садака берүү, мисалы үчүн, башкаларды дагы ойлоп, адам менменсип эле өзүнү жалгыз ойлобостон, башка адамдарды дагы, өзүнүн алсыз адамдарды дагы ойлоп, боорукер болууга үндөй турган, алып бара турган нерселер, ибадаттардын бардыгы. Демек, бул ибадаттардын бардыгы инсандын жашоосуна пайдасы тиет, инсандын жашоосун оңдойт. Бардык ибадаттар адамдын жашоосуну, акыретини дагы, бул дүйнөсүн дагы оңдой турган болуп, нерселер болуп эсептелет. Рахмат агай, чынында туура сөздү айттыңыз. Эми азыр жогоруда дагы кыскача маалымат бере кетпедиңизби? Азыркы учурдагы жашоосунун бардыгын күнүмдүк адат сыяктуу эле көргөндөр бар. Жеп, ичип, уктап, иштеп, мындайча айтканда, кандай дейбиз, катуураак болуп калышы деле мүмкүн, бирок жаныбардан айырмасыз жашагандар да бар да. Буларга кандай? Туура айтасыз. Бул инсан
жаныбар деле ушундай. Ооба. Кадимги курсагын тойгозот, бала чакалуу болот, курсагын тойгозот, бала чакалуу Уктайт, болот. эс алат. Ушундай Ушундай эле. эле. Бирок инсандын, эгерде инсандын биз жана айткандай, инсандын негизги багыты жок болгон болсо ошондой болуп калат. Жейт, ошол эң негизги нерсе жеш керек, ич керек, куруш керек, ушул эле. Жашоодо маңызы жок болуп калат. Жашоонун маңызы жок болуп калат да. Биз эч кандай акылга сыйбай турган нерсе элестетип койсоңуз, жаратылыштын бардыгына, айлана чөйрөнүн бардыгына инсанга кызмат кыла турган кылды. Ооба. Анан инсандын талап кылган нерсеси жеп эле ичкин деп койсо эч кандай акылга сыйбайт да туурабы? Ооба. Жеп эле ичип койсоң болду. Ушунча ааламдын бардыгы сага кызмат кылат, сенен талап кылынган нерсени жеп эле ичсең болду деген бул акылга сыйбайт эч качан. Демек, Алла Таала жаратылыштын бардыгын инсанга кызмат кыла турган кылды, анан инсандан өзүнө жараша нерсени талап кылды. Ооба. Кулум 24 саат намаз оку деген жок. 5 убакыт намаз окусаң болду. 5 мүнөт, 10 мүнөттөн эле убакыт кетет. 12 ай орзо тут деген жок. 1 ай эле орзо тутсаң болду деди. Акчаңын бардыгын бер деген жок. Кандайдыр бөлүгүн берсең болду. Садакаңын кайсы бир бөлүгүн эле болду. Жылда же болбосо күндүгө ажыга баргын деген жок. Кудуретиң жеткенде өмүрүңдө бир жолу ажыга барсаң болду деди. Демек, инсандын ибадаты ушундай жеңил. Алла Таала буйруган нерселер. Негизги нерселерди айтып атам да. Экинчи нерсе ибадаттын адамга берген таасирин айтпадык биз жаначы. Адамдын немесине, жашоосун оңдойт, тарбиялайт, бардыгын оңдоп кетет дебедикпи? Эгерде инсандын жашоосунда ушул ибадаттардын эч кимиси жок болуп калган болсо, элестетип койсоңуз, эртең менен турганда күн чыкканга чейин намаз окуган адам күн чыкканга чейин турат. Дараталат. Кандай жакшы нерсе. Түштө дараталат, намаз окуйт. Асырда дараталат, намаз окуйт. Шамда дараталат, намаз окуйт. Кечинде дараталат, намаз окуйт, андан кийин уктайт. Кандай сонун турабы? Эми ошол эле адам эртең менен күн чыкканга чейин турган жок, дараталган жок, пешинде дараталган жок, асырда дараталган жок, шамда дараталган жок, коптондо дараталган жок. Элестетип кой. Эң эле жөнөкөй эле көзгө эле көрүнгөн нерсеси. Руханий жагынан айтпай эле коелу. Көзгө көрүнгөн бир эле дараттай тутабыз биз. Руханий жактан эртең менен ибадат кылганда адам кандай эс аласың, кандай жеңилдейсиң. Дараталганда кандай эс аласың, жеңилдейсиң. Дуа кылганда кандай жеңилдейсиң, эс аласың. Бул бир эле ошол 10 мүнөттүк ибадатты эле айтып атабыз да азыр. Эми ошол эле убакта адамдын жүрүм туруму, адеп аклагы дагы ибадат болуп эсептелет да. Жакшылыктарды кылуу, жамандыктардан тыйылуу дагы ибадат болуп эсептелет. Эртең менен күнүмдүк эле жашоосунда кадимкидей эле турду. Эртең менен жакшы жакка жакшы кыла турган иштерди кылууда, жакшы ниетти кылды, зикирлерди кылды, дуаларды кылды. Кандай сонун. Ошол эле убакта экинчи адам эртең менен турган дагы жок, зикирлерди дагы окуган жок, дуаларды дагы окуган жок, Куран дагы окуган жок. Азыркы адамга бериле турган күч кубаттан эч кимисинен ала алган жок. Зикир дагы кылбады, дуа дагы кылбады, Куран дагы окуган жок. Жүрөгү бош турду. Эртең менен кечке чейин канча кыйналат ошол адам. Себеби Руханий байлыгы жок. Руханий байлыгы жок. Анын жөнөкөй тазалык жагынан дагы, руханий байлык жагынан дагы алсыз болот да. Демек, ибадаттын бардыгы инсандын ички дүйнөсүн дагы, сырткы дүйнөсүн дагы тазалай турган нерсе. Себеби дегенде руханий байлыгы жок болсо, ал адамдын ичиндеги боштук сыртка көрүнгөндө абдан коомго, башкаларга зыяндуулугу чоң болот. Ошондой болот. Үй бүлөсүндө уруш талаш, бала чакасында уруш талаш, жашоосунун маани маңызы жок. Оозунан бир гана жаман сөздөр чыгышы мүмкүн. Жүрөгү кыйналат. Жүрөк себеби өзүнүн азыгын таба алган жок да, алган жок. Анан кийин ошон үчүн баягы неме болуп атпайбы? Байлыктын бардыгына жетип, бийликтин бардыгына жетип, жыргалчылыктын бардыгына жеткенден кийин боюн таштап өзүн өзү өлтүрүп алды. Неге дегенде, ушулардын бардыгынан издеп өзүнүн жүрөгүнүн тынчтыгыны, жүрөгү эңсеген нерсени таба алган жок. Рахмат агай, туура айтасыз. Негизи эле руханий байлык дагы бул адам баласынын жашоосунда орду таасири абдан чоң эмеспи? Жана ошондой эле ушундай руханий байлыкты толтуруу үчүн, ошонун ордун табуу үчүн, ибадат кылуу үчүн алгач кандай кадамдарды жасообуз керек? Эң биринчи ибадатты чындыгында иман келтирген адам, Алла Таалага иман келтирген адам, өзүнүн кул экендигине,
özünün alsız insan ekendigini bilgen adam söz türde Allah Taala'ga kayrılıp ibadat kılış gerek. Men pendemin. Menin Allah Taala'nın aslında kulçuluğum var degen adam, iman keltirgen adam söz türde ibadat kılış gerek. İbadat degende biz jana aytып öttük. Negizgi namaz, orozo, zekat, ajal emas, andan başka da adamdan 24 saat жашоосу, жүрүм туруму, адеп аклагы, адал жакта жүрүүсү, арам нерсени таштоосу, ушулардын бардыгы ибадат болуп эсептелет дедик. Иман келтирген адам ушулардын бардыгына аткарыш керек, кылыш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Мен силерди кайтарган нерселердин бардыгына таштагыла" дейт. Кылбагыла деген нерсенин бардыгын кылгыла, а буйрулган нерселерди күчүңөр жетсе кылгыла дейт. Күчүңөр жетсе деген мисалы үчүн адам намаз туруп намаз окуй албаса, отуруп окуса болот. Отуруп окуй албаса, жада окуса болот. Зекетке акчасы толук болду элек болсо, зекетин бербей турат. Садакасы эч нерсе жок болсо, садака ошол акчадан садака бериш шарт эмес. Орозо кармаганга шарты жок болгон болсо, ооруп аткан болсо, кийин тутуп берсе болот, ушундай да. Ал эми арам нерселерди андай эмес. Жок, сага эгерде кыйналып эч арам акчаны жегенге мүмкүнчүлүк башка шартың болбой турган болсо, арам акчаны жеп тура бер деген жер жок. Жок, сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, шартың барбы жокпу, арам нерсени ташташың керек. Арам акчаны жебе дедиби, жебешиң керек. Бирөөнүн акчасын жебе дедиби, жебешиң керек. Арак ичпе дедиби, ичпешиң керек. Бир аз ичип турсам боло берет, же болбосо ушуга бир аз бир айдан кийин, 2 айдан кийин таштаймын дегенге уруксат берген жок да. Азыр ташта деди, азыр буйрулган нерселерди таштай турган нерселерди ордунда таштагыла, ал эми буйрулган нерселерди колуңардан келишинче кылсаңар болот деп айткан да. Рахмат агай. Кийинки сурообуз ушундайча болсун. Азыркы учурда алгачкы кадамдар тууралуу айтпадыкпы? Ал эми ибадат кылуу үчүн албетте биринчи ыйман керек себеби жогоруда сиз ыйман жөнүндө айта кетпедиңизби? Ал эми ибадатыбыз ошол 24 саат ичинде толук болуусу үчүн биздин ыйманыбыз дагы толук болуусу керек да. Ооба. Ал эми ошол ыйманыбызды толуктоо үчүн кандай кадамдарга барсак болот? Бекеринен эң эле биринчи буйрулган нерсе намаз болуп айтылган эмес. Ислам дининде эң чоң ибадаттардын бири бул намаз. Азыр биз айтып өткөн ибадаттардын бардыгын жолго сала турган нерсе, эң негизги ибадат бул намаз. Эгерде намаз ордунда турган болсо, намаз убактында окулган болсо, намаз окулган болсо, ал намаз адамдын ички дүйнөсүнө, ой жүгүртүүсүнө оңдоп отуруп, кийинки ибадаттарды кылганга, кийинки жакшы иштерди кылганга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Демек, адам канчалык намазга бекем болсо, намаз жакшы болгон болсо, андан кийинки ибадаттар дагы жакшы болот. Кыямат күнүндө дагы эң биринчи сурала турган нерсе бул намаз. Андан кийин экинчи нерсе, кээ бир адамдарга жакшылыктын бир жагынан берилбесе, экинчи жагынан берилип калган болот да. Мисалы үчүн, кээ бир адам шарият жагынан илим ала алган эмес, чоң алым эмес, бирок мал дүйнөсү, акчасы бар. Ал адам садака берип, зекет берип, мектеп куруп, мешит куруп, оорукана куруп, ушундай жакшы нерселерди кылып, ушул жагынан жардам бериш керек. Бир адамга эч нерсеси жок, мал дүйнөсү дагы жок, илим дагы окуй алган жок. Бирок орозо тутканга мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Ал адам орозо кармай бериш керек. Дагы бир адамга эч кандай мүмкүнчүлүк түзүлбөй калды. Ал адам мисалы үчүн эң жок дегенде зикир кылыш керек. Эртең менен кечке чейин зикир кылып отурса болот. Аллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар, ла иляха илlalloh деп Алла Тааланы эстеп отурса, анын жүрөгү эс алат, мээси эс алат, иманы бекем болот, жүрөгү ток болот, кыйналбайт. Ошондой эле Куран окуса болот. Бүгүнкү күндө эң шарттар түзүлүп, эң оңой болуп калган. YouTube'дан эле окуса болот, укса болот, машинада барат дагы, жолдо дагы, кайсы жерде болсо дагы ибадаттын бардык түрүнөн кылыш керек. Кимге кайсыл жагынан ыңгайлуу болуп аткан болсо, ошол жагынан кыла берсе, көбөйтө берсе, акырындап отуруп адамдын жашоосу оңдолуп, ибадаттары оңдолуп, адамдын жашоосу нурга бөлөнөт. Азыр биз айткандай эле, адамдын 24 сааттык жашоосун эле элестетсек, эртең менен намазга турду, андан мурун түнкү намазга турду дейли, багымдаттан мурун, эң акыркы 3-чү бөлүгүндө туруп намаз окуп, элдин бардыгы уктап атканда намаз окуп, дуа кылды, намаз окуду, андан кийин эс алып туруп багымдаттын намазын окуду,
этеминеки дубаларды окуду. Бул эми намазга байланыштуу нерселерди айтып атам да. Жолдо баратканда садакасын берди, же болбосо зекетин берди. Кылына турган нерселер. Ал эми адеп аклак жагынан карай турган болсок, ар бир адам ошол өзүнө буйрулган нерселерди элестесе, Алла Таала бизге көзүбүздү тыйганга, колубузду тыйганга, тилибизди тыйганга буйруган. Жаман жакта караба, жаман жакка баспа, жаман нерсени сүйлөбө, бирөөлөргө зыян бербе, жаман ойлобо, жамандык кылба, ушундай нерселерди айтып атпайбы? Адеп аклак, бирөөгө жакшы мамиле кыл, жакшы сүйлө, жылмайып тур. Ушул нерселердин бардыгыны азыздан адам аткарган болсо, адамдын жашоосу кандай нурга бөлүнөт. Эң сонун элестетип койсоңуз, жүрөгүндө жаман нерсе жок болсо, тилинде жаман нерсе жок болсо, колунан жаман нерсе болбосо, адамдарга кылган мамилеси бардыгы жакшы болгон болсо, инсандын жашоосу кандай сонун болот. Уруш талаш жок, сөгүш жок, жаман сөз жок. Кыйналбайт. Ушундай жакшы жашоодо жашайт. Адамдын өзүнүн жүрөгү дагы тынч, жанындагы адамдар дагы тынч жашайт. Рахмат агай. Демек, ибадатты толук аткаруу үчүн албетте эле колунан келбеген нерселерге чейин мындай кылуу эмес, колунан эмне келсе, акыбалы эмнеге жетсе. Азыр айтып атат, бул кимдир? Кайсыл жагы жеңил болсо, ошол жакка кылабыз. Аллах Таала кандай мүмкүнчүлүк берген болсо, ошону туура пайдалана билиш керек. Бирок ушуга эле байланыштуу кийинки суроону бергибиз келип жатат, себеби дегенде азыр ушундай мүмкүнчүлүктү да пайдалана албагандар бар да, динди оор көрүшөт аябай. Биздин ислам динибизде оордук жок го. Булар оор көрүп алышат, мусулмансызбы десек, мусулманбыз дешет, бирок жашоо эрежеси мусулмандыкына окшошпойт да. Бул чындыгында карап көрсөң, биз сериал көргөнгө убакыт табабыз, сааттап чайканада отурганга убакыт табабыз, сааттап телевизор көргөнгө, телефон көргөнгө, балдар менен ойногонго, тең туштар менен ойногонго, узак сааттап сапарларга барганга убакыт табабыз дагы эч кандай кыйналбайбыз. Ошол эле мисалы үчүн ооруканага барсак, больницага барсак, базарга барсак, банкка барган болсок, акча ала турган жерде кээде очередь көп болот. Больницага барсаң, эртең менен өтө саат 6-да 7-де барышың керек. Ошондо дагы барып адамдар сааттап турушат. Ошол жерде турган 2 саат турган адам 5 мүнөт, 10 мүнөт убакыт бере албайбы? Адамдын денеси эмес, адамдын жүрөгүнө оор болот. Жүрөгү ошол нерсени көтөрө албайт. Ошон үчүн кыйналып кетет. Садака берүү жеңил. 10 сом, 20 сом, 100 сом, 200 сом, 1000 сом. Адамдардын миллион сом акчасы бар. Ошол миллион сом акчасынан 1000 сом чыгарып койгон болсо жүрөк титирейт. 10 миң, 20 миң, 30 миң доллар банкрот болдум дейт. Же болбосо 20 миң, 30 миң, 40 миң долларга жылкы ат алат. Аты ошол жерде өлүп калган болот. Алгандан кийин өлүп калган болот. Ага эч кандай жүрөгү оорубайт. Анан ошол убакта эле бирөө 1000 сом, 2000 сомго бир жерге садака берип кылып коюш керек десе, жүрөгү чыдайт. Урматтуу бир тууга, сен 1 саат мурун эле 10 миң, 20 миң долларга ат алдың эле, атың өлүп калбады эле. 10 миң, 20 миң долларга бизнес кылам дедиң эле, бардыгы банкрот болуп калбадыңбы? Алла жолуна жумшайын десе, 1000 сом, 2000 сом жумшайын деген болсо, бирок жанагындай машина алам деген болсо, 100 миң долларлык машинаны алат. Бирок жакшылык жакка ошондо 100 миң сом чыгарайын деген болсо, эч кандай жол бербейт. Демек, ал адамга кыйынчылык туудура турган нерсе эмес, адамдын жүрөгүнүн өзү ошол нерсени көтөрө албагандыгы үчүн. Жүрөктө адамдын жүрөгүнө дат басканда, кир басканда, ушундай жакшылык нерсени көтөрө албай калат. Режим сакташым керек деп канча бир нече ай керектүү нерселерди жеп, керектүү нерселерди жебей жүрөт, туурабы? 3 ай, 4 айлап арыкташым керек деп. Соолукту сакташ керек деп. Андан кийин орозону карама десе эле, жок, орозого мен чыдай албайт экенмин. Дайындап канча айдан бери тамак жебей жүрдүм. Ал адамга кыйын болгондугунан эмес, адамдын жүрөгүнө кыйын болгондуктан ушундай болуп калат экен. Демек, ислам дининдеги ибадаттардын бардыгы жеңил. Адамдын жашоосун оңдойт, ой пикирине, жүрүм турумуну, адеп аклагына оңдой турган нерселер бардыгы. Эч качан инсанга оорчулук алып келбейт. Кур'ан окуп турсаң, зикир кылып турсаң, кандай сонун. Зикир кылсаң, истигфар келтирсең, Алла Таалага тооба кылсаң,
Менин өткөргөн кылган күнөөлөрүм кечиргин деп Алла Таалага кайрылып турган болсо, жүрөгүң тынч болот, эс аласың. Кадимгидей көчөгө чыксаң, адамдарга карасаң, жакшы көз карашта карайсың. Алдыңда жаман иш болсо дагы сенин жүрөгүң тынч. Ага андай каттуу берилип кыйналбай турасың. Ал эми адамдын жашоосунда турмуштун кыйынчылыктары бир, күнөөлөрү эки, чөйрөнүн бузулгандыгы менен биригип, адам чыдабай кетет. Ушулардын бардыгы бириккен болсо, адам жолдо баратканда, машинада баратканда уруш талаш сөгүп аткан, үйүнө барганда уруш талаш сөгүшүп аткан, досу менен дагы, тууган уругу менен дагы, коло коңшусу менен дагы бардыгы менен келишпей, уруш талаш келип чыгып атканын себеби ушу. Адамга күнөөлөрү көбөйгөн, намаз, ибадаттары жок, жүрөк өзүнүн азыгын таба алган жок. Анан коомчулук дагы, сыртта болгон кемчиликтер дагы биригет дагы, адамдын жүрөгү чыдабай, анан азыркындай уруш талаш, адам өлтүрүп аткан, уурлук кылып аткан, ажырашып аткан жаман нерселердин келип чыкканынын себеби ушул да. Ооба агай, негизи жүрөктүн тынчтыгы бул ушундай бир түшүнүктөн келип чыгат эмеспи? Тагдырдагы жакшылык дагы, жамандык дагы бир Аллахтан деп билип туруп, биз мусулмандар жүрөгүбүздү тынч кармайбыз. Ал эми жогоруда ушул садака тууралуу айтып кеттиңиз. Эң туура себеби дегенде садака бул 70 баледен сактайт деп пайгамбарыбыз айткан. Ал эми кийинки сурообузду ушуга байланыштуу берели деп жатабыз. Себеби дегенде азыр сиз айтпадыңызбы? Садака бергенден аянгандар дагы бар депчи. Бирок ошол эле учурда садака берип туруп, аны элге ашкере жарыялагандар дагы бар да. Буларга кандай көз караштасыз? Кээде мындай болот да. Жакшы ишти адамдарга эми ниетинде эл көрсүнгө кылган болсо, ал нерсе жакшылык ээсине жетет, бирок жакшылыкты кылган адам соопко жетпей калат. Эгерде адамдарга мактаныш үчүн кылган болсо. Ал эми жок, адамдарга үлгү болоюн деген максатта кылган болсо, ал эч кандай жаман нерсе эмес. Жакшы нерсе. Андай нерсени адамдарга бүгүнкү күндө бизде жакшы нерселерди адамдарга көрсөтүш керек, үйрөтүш керек, үлгү болуш керек. Ата-энесине, тууган уругуна, өзүнүн элине, жерине кылган жакшылыктарды жашырып кылган дагы жакшы, бирок бүгүнкү күндө биздин коомчулукта адамдар муктаж болуп турган нерсе, адамдар үлгү ала турган нерсени таба албай калышты, көрбөй калышты. Элдин бардыгы талап аткан, мал караса, буну караса дагы жеп аткан болуп аткан болсо, адамдарда үлгү боло турган адам жок болуп калат да. Ошон үчүн жакшылык кылгандар андай жакшы нерсени көрсөткөндүгү башка адамдарга пайда болот. Намазды мешитке барып намаз окусаң, эл көрсүн болгон жок да. Орозо тутканда элдин бардыгы эле орозого канып атат. Ошондой эле бул жерде эл көрсүн болуп эсептелбейт. Бир гана жүрөгүндө. Ошол мешитке барылып окулган намазды деле эгерде Кудай үчүн эмес, эл көрсүнгө барып окуган болсо, ал чындыгында Алла үчүн болгон кылынган ибадат болуп эсептелбейт. Ошондой эле башка садаканы дагы адамдарга үйрөтүш үчүн, көрсөтүш үчүн, мисалы үчүн бүгүн интернетке чыгарып аткан болсо, ал адамдарга үйрөтүү максатында, жакшы максатта чыгарган болсо, эч кандай аны көрүп, адамдар, башка адамдар үйрөнсө, үлгү алса, ошого дагы соо болот. Бизге угуучулардан суроо келген экен. Эмне иш кылсаң да жаратканга байланыштырып жасасаң ибадат деп эсептелеби дейт. Сөзсүз түрдө эмне иш кылсаң дагы Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн деп кылсаң болот, бирок эми ошол экинчи шарт бар. Ошол ислам дини көргөзгөн таризде кылыш керек. Мисалы үчүн эртең мененки намаз 2 рекет, парыз намаз 2 рекет болгон болсо, ошону жок, мен соопту көбүрөөк алайын деп 3 рекет кылып койгон болсо, бул сооптуу иш болуп эсептелбейт. Ошондой эле орозо, мисалы үчүн, орозону эртең менен кечке чейин орозо кармаш керек. Жок, мен орозо кармайын, бирок эртең менен түшкө чейин эле орозо кармайын деп ниет кылып атамын деген болсо, бул биз ислам дининдеги сооп бериле турган орозо болуп эсептелбейт. Эки шарты бар. Эң биринчиси ниети туура болуш керек, экинчиси багытта ибадат кылган болсо, бардыгы ибадат болуп эсептелет. Туура айтасыз. Аллах Таалам Куранда кандай көрсөткөн болсо, ошону аткара билгенде гана ибадатыбыз ибадат болуп эсептелет. Ушул эле ибадат тууралуу биз мусулмандар, ибадатты жасап жатканда мусулмандар, жасабаганда мусулмандар негизи кантип ибадаттын даамын тата алабыз? Ибадаттын даамын кантип татабыз дегенде, ар бир иштин майын чыгарып кылсаң даамын таткандай эле, ибадатты дагы ошондой. Эгерде Куран окуган адам Куранды берилип, шашпай,
кырааты менен ичиндеги маанилерини түшүнүүгө аракет кылып окуган. Намазды дагы ошондой. Намазды дагы берилип окусаң, кээ бир мамлекеттерде бар эмеспи, адамдын жашоосуна бардык шарты түзүлгөн, бирок адамдар эң көп өзүн өлтүргөн ошол мамлекеттерде. Эмне үчүн дегенде, ошол мамлекеттерде адамдар жүрөгүнү тынчтандыра алган жок. Өзүнү бактылуу сезе алган жок. Неге дегенде, жүрөгүндө боштук бар. Ал эми бизде намаз окугандар деле, окубагандар деле кээде Кур'ан окутулган жерге барганда Кур'ан угуп калат, адамдардан жакшы сөз угуп калат. Билинбей адамдар жүрөгүнү, адамдардын жүрөгү уусуну, өзүнүн керек болгон азыгын таап турат дагы. Бизде андай нерсе жок да. Ал эми ошол аларга салыштырмалуу бизде анчалык жашоо шарты түзүлгөн эмес да. Бирок аларда биздикине окшоп Кур'ан угуп турган жерлери, жакшы жерлерге барып турбагандыгы жок болгондугу үчүн жүрөктө эч кандай даамын, азыгын таба албагандыгы үчүн сразу бир күнү эле эч кандай эч нерсе таба албай калган да. Бизде Кудайга шүгүр андай эмес. Кээде Кур'ан угуп турат, намаз окуп калат, жакшы сөздөрдү угуп калат. Ошол нерсе адамдын жүрөгүн азыктандырып турат дагы, алардыкына окшош болбойт. Демек, ар бир иштин кылганда даамын, майын чыгарып калган болсо, даамын тартат. Мисалы үчүн, садака бергенде, садака берсең, адамдар сүйүнсө ушундай ырахат аласың. Садака берсең, кедейге, кембагалга берсең, адамдын жүрөгүнө мен калчылыкты тартууладым деп сүйүнөсүң. Эки адам урушуп кеткен болсо, эки үй бүлө, аял менен күйөөсү урушуп кеткен болсо, экөөнү ынтымак кылып ушул үй бүлөнү мен бир үй бүлө сакталып калды деп жүрөгүң тынчып эс аласың. Ар бир ишти даамын татыш үчүн ниетти туура кылыш керек. Дагы бир нерсе, бүгүнкү күндө эң зарыл болгон нерселердин бири жүрөктүн таза болуусу. Башка адамдарга карата адамдын жүрөгү таза, жакшы көз карашта болуу дагы адамга чоң бул дүйнөнүн бейишине киргизе турган нерселердин бири. Көрө албастык, жаман көргөндүк адамдын жүрөгүндө жок болсо, адам ырахат алат. Кылган ишинен, ибадатынан ырахат алат. Себеби адам көрө албаган адам кимде, кайсыл адамдарда кандай жакшылык болбосун, ал адам ар дайым азап турат. Өзүнүн бир тууганы жакшылык, аялы, өзүнүн бала чакасы кайсыл жерде жакшылык болсо дагы ал адамдын жүрөгүндө кыйынчылык, оору болот да. Ошон үчүн кимдин жүрөгүндө көрө албастык жок болгон болсо, ушул оорулардан, жүрөк ооруларынан алыс болгон болсо, ал адамда ошондо ибадаттын даамын тата алат. Ооба агай, себеби дегенде көңүлдүн тынчтыгы бул адамдын бактылуулугуна себепчи болгон нерсе эмеспи? Албетте адам бактылуулукту байлыктан дагы, бийликтен дагы, ушундай бир баалуу нерселерден таба албашы мүмкүн, бирок жүрөктүн тынчтыгынан албетте бактылуулук таба алат деп билебиз. Кийинки суроо ушуга эле байланыштуу. Азыр жүрөк, руханий боштук тууралуу дагы жогоруда айттык да. Анан ушул боштукту башка жактан дагы толтуруусу мүмкүнбү адам баласы? Анан исламдагы өзгөчөлүгү эмне болуп калат? Ушул жөнүндө айтсаңыз. Адам жүрөгүндөгү боштукту башка нерселерден издейт, адамдардын көбү. Байлыктан издейт, бийликтен издейт, каалоолордон издейт, өзүнүн каалоосунан, мансаптан издейт. Мен көп кыздар менен сүйлөшсөм, сулуу кыздар менен жүргөн болсом, бактылуу боламбы деп элестетем. Байлыкты ушундай көп акча тапсам, ушундай байлыкка жетсем, же болбосо чоң мансаптарга жетсем, мен өзүм бактылуу боламбы, ошондо жыргалчылыкка жетемби дейт. Болбосо душмандык кылгандар, душмандык кылып, башка бирөөлөрдү ушундай кылып жеңсем, душмандык кылсам ырахат аламбы дейт. Бирок ал убактылуу алардын баардыгы. Кайдандайдыр бир убак өзүнчө ырахат алышы мүмкүн, байлыктан, бийликтен, каалоолорунан. Бирок алардын убактылуу экендигин өзү билип турат да. Ошол нерсе бүткөндөн кийин ал чындыгында жүрөгүндө кээде саякат дагы болуп атпайбы? Саякатка барганда, эгерде ошол жака барганда жакшы иштер менен, жакшы нерселер менен алек болсо,
саякатка эми адам эс алайын деп барат да. Адамдын жүрөгү эс алып, жашоого дагы умтулгусу келип, жакшы иштерди дагы кылгысы келип кайтат. Адам жаман иштерди кылып келген болсо, анын жашоодон үмүтү жок. Жүрөгү сыгылган бойдон келет. Ошондой эле бул жашоодо дагы, күнүмдүк жашоодо дагы адам инсан ошондой. Адамдын жакшы нерселери, жакшы иштери алдыга жылган сайын, жакшы иш жакшы нерсени чакырат. Жаман иш жаман нерсени чакырат деген. Ал эми ислам динибиздин өзгөчөлүгү кандай болот? Ислам дининдеги ушул биз айткан азыркы ибадаттар ар бир ибадат өзгөчө ибадат да. Адамдын өзүнө эле эмес, коомчулукка, жанындагы адамдарга, чөйрөсүнө пайдасын тийгизип турат. Башында айтып өттүк, орозо адамдын өзүнүн жүрөгүнө, ден соолугуна, коомчулукка пайда берет. Коомчулукка жанында кээде кембагалдардын ачка жүрүп атканын сезет, аларга садака бергиси келет, алардын абалын да түшүнөт, билет. İnsan коомчулукта адамдардын биримдүүлүгүнө, ынтымактуулугуну күчөтө турган нерсе, элдин бардыгы бир убакта ооз жабат, элдин бардыгы бир убакта ооз ачат. Бири-бирине тамакка чакырат, бири-бирине садака бергиси келет, орозо питирди берет. Мисалы үчүн ошолордун бардыгы адамдардын коомчулуктагы адамдардын бири-бири менен болгон мамилесин оңдойт. Намаз дагы ошондой. Жамаат менен намаз окуганда көрбөгөн адамды көрөсүң, тааныбаган адамды тааныйсың. Бардыгы бири-биринин жанында турат, бири-биринин абалын сурап турат, бири-бирин көрүп турат. Зекет бергенде дагы ошондой. Ажыга барганда дүйнө жүзүндөгү адамдардын бардыгы мусулмандар менен көрөсүң, ошол жерге барып. Мусулмандардын ичинде биримдик, ынтымак пайда болот. Демек, ислам дининдеги ибадаттардын бардыгы бир эле жалгыз адамдын өзү үчүн эмес, балким ошол коомчулукту оңдой турган нерселер бардыгы. Азыркы биз айткан намазды айттык, садаканы айттык, орозо, ажы, ушулардын бардыгы, ибадаттардын бардыгы адамдын өзүнө эле эмес, башка адамдарга дагы пайдасын тийгизе турган нерсе. Мисалы үчүн, жүрөк менен боло турган ибадаттардын бири Алла үчүн жакшы көрүү деген нерсе бар. Адамды тааныйсың, тааныбайсың. Дүйнөнүн нар чекесинде эгерде бир мусулман адам болсо, ошол адамды мен жакшы көрөм. Неге дегенде, ал адам менен менин диним бир. Ал Алла Тааланы жакшы көрөт, мен дагы Алла Тааланы. Ал адамга мен дайыма дуа кылам. Аны билбесем дагы. Куранда намаз окуганда дайым дуа кылабыз. Биз ар бир мусулман аларды таанысак биз дуа кылабыз. Эхдина сыратам, бизди туура жолго баштагын, бизди туура жолго баштагын деп ар бир намазыбызда биз дуа кылабыз. Ошолордун бардыгына. Бул кандай жакшы көрүнүш? Адамдарга жакшылык каалаш кандай сонун нерсе. Демек, ислам дининдеги ибадаттардын коомчулуктун бардыгына ынтымакта, бардык адамдар биргеликте бактылуу жашаганга, бул дүйнөдө жакшы өмүр сүрүүгө шарт түзүп бере турган ибадат. Ооба агай, себеби дегенде адамдын жашоосунда эмне муктаждыгы бар болсо, балким ал кичинекей нерседен баштап мамлекеттик деңгээлге чейин чыккан ар бир проблемалардын чечими ислам дининде болгон үчүн жана ислам дини ошону бир адамдын табиятына жага турган жолду чечип бергендиги үчүн ибадат толук деп эсептелинеттир, балким, динибиз толук деп эсептелинеттир. Агай, угуучулардан суроо келген экен. Ибадат дегенде сыйынууну эле түшүнсөк болобу, же башка нерселер да барбы ибадатка кирген? Биз азыр айтып өттүк, ибадат дегенде сыйынуучу эле кылына турган эле ибадаттар эмес, азыр биз айттык. Адеп, ахлак, жүрүм турум дагы ушулардын бардыгы ибадат болуп эсептелет. Бирөөгө жылмаюу, же акыйка садака дейт. Мусулмандын жүзүнө жылмайып коюң дагы садака болуп эсептелет. Жолдон жаман нерсени алып коюң дагы ибадат болуп эсептелет. Бирөөгө зыяныңды тийгизбегендик дагы ибадат болуп эсептелет. Адамдарга жамандык кылбадың, адамдарга жакшылыкты каалагандыгың ибадат болуп эсептелет. Адамдарга салам бергендигиң, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп адамдарга салам берсең, аларга жакшылыкты каалап атасың, Алла Тааланын ырайым, мээримин сурап атасың, аларга жакшылык каалап атасың. Бул дагы ибадат болуп эсептелет. Демек, адамдын жүрүм туруму, жашоосу бардыгы ибадат. Эгерде ислам дини көрсөткөндөй жашаса. Рахмат агай. Кийинки сурообуз ушундай болсун. Өзү үчүн эле кылынган, жеке өзүнүн кызыкчылыгын көздөп гана кылынган ибадат жакшыбы, же коомчулук үчүн элге пайда бергидей жасалган ибадат жакшыбы? Бул нерсени шариатта мындай деп айтылат. Кээ бир ибадаттар бар, анын пайдасы адамдын өзүнө эле тиешелүү болот. Кээ бир ибадаттар бар, адамдын өзүнө эле тиешелүү эмес, башка адамдарга дагы сообу көбүрөөк тие турган ибадаттар бар да.
Ошон үчүн бул жерде сообу көбүрөөк тие турган нерселер канчалык адамдарга көбүрөөк пайдасы тийсе, ошол жакшыраак болуп эсептелет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силердин эң жакшыгыңар" дейт. Адам анфаухум линнас, адамдарга кимдин көп пайдасы тийген болсо, ошол адам силердин жакшырагыңар болуп ошол эсептелет. Демек, адамдарга көбүрөөк пайдасы тийген ибадат ошол жакшыраак болуп эсептелет. Рахмат агай. Ошондой эле ушуга байланыштуу суроо: адамдын жүрүм туруму, адеп ахлагы дагы ибадатка Азыр айтып өттүк буну. Адамдын жүрүм туруму дегенибизде адамдын мамилеси. Бул дүйнөдө биздин мамилелер экиге бөлүнөт. Биринчиси адамдын Алла Таала менен болгон мамилеси, экинчиси жаратылыш коом адамдар менен болгон мамилеси. Бардыгы мененчи. Алла Таала менен болгон мамилеси азыр биз айткан нерселер: намаз, зекет, ибадаттардын бардыгы, ажы, орозо. Ал эми адамдар менен болгон мамилесинде алган сатканда алдабаса, туура сүйлөсө, чын сүйлөсө, бирөөгө зыян тийгизбесе, бирөөнүн акысын жебесе, жакшы сүйлөсө, жамандык кылбаса, уурлук кылбаса, адамдар менен болгон мамилесинде бардыгында ушул чынчыл болгон болсо, ушулардын бардыгы ибадат болуп эсептелет. Жакшы иштер. Азыркы биз айткан мамилелердин бардыгы өзүнүн баласына, үй бүлөсүнө, бала чакасына, тууган уругуна, досторуна, коло коңшусуна кылган нерселердин бардыгы, эгерде ислам дини буйругандай жакшы иштер болгон болсо, алардын бардыгы ибадат болуп эсептелет. Ар бирине соо болот. Адам өзү билбеген даражада, абалда соопторго жете берет. Демек, адам 24 сааттык жашоосун Аллахтын ыраазылыгын көздөп жана Аллах Таалам айткандай жашаса, ибадаты ибадат болуп эсептелет. Кийинки сурообуз ушундай болсун: азыркы учурда ушундай дагы бир туугандарыбыз, адамдар бар. Ибадат деп туруп, ушул дүйнөдөн баш тартып кетишет. Телефон колдонбойт, телевизор көрбөйт, коомго аралашпайт, тиричиликке берилишпейт. Бул адамдар жөнүндө көз карашыңыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: адамдардын дейт, кемчиликтерине чыдап, сабыр кылып жашаган адам жакшыраак дейт. Адамдардын кемчиликтерине чыдабай бөлүнүп кетип калган адамга караганда дейт, адамдардын кыйынчылыгына, адамдардын кемчилигине чыдап жашаган адамдын сообу көбүрөөк болот дейт да. Ошон үчүн бул жерде эгерде инсанды ибадаттан, жашоодон буруп кете турган нерселер болсо, анда алыстаса болот. Бүгүнкү күндө эми сөзсүз түрдө ар бир адам интернетте, телефондо иштесин деп айтпайбыз да. Тоо жактарда, толуу жерлерде же болбосо шаарда деле эгерде бул пайдалангысы келбей, өзүнүн жашоосунда китеп окуса, Куран окуса, намаз окуса, тууган уругу менен мамиле кылса, жакшы иштердин бардыгын кылган, телефонсуз деле кылса болот. Эгерде ошол багытта иштеткен болсо, эч кандай жок, ислам дини ушундай нерсеге буйруйт. Телефондо иштесең болбойт, ислам дини телевизор көрсөң болбойт деген болсо, анда Агай, ушул эле суроонун бир карама каршы бөлүгү бар. Бул азыр динге бекем болгон адамдар жөнүндө сүйлөдүк. Ал эми динден алыс болгон адамдар дагы бар. Мындайча айтканда ата энелерибиз бар, улуу себеби дегенде алар Советтер Союзунда тарбияланып калышты эле. Ушундай адамдарыбызды, бир туугандарыбызды кантип динге чакыра алабыз? Ибадат кылууга чакырабыз. Аларга эң жакшы нерсе бул жакшы сөз менен, жакшы мамиле менен, жакшы түшүндүрүү менен болот. Эч качан аларга мындай жаман айтуу менен, каттуу айтуу менен эч кандай жакшылыкка жетпейт. Ошон үчүн аларга жакшы айтыш керек, түшүндүрүш керек. Бүгүнкү күндө түшүндүрүш оңой болуп калды, чакырыш оңой болуп калды, маалымат бериш керек, жакшы мамиле кылыш керек, кээде белектерди берип туруш керек, көңүлдөрүн алып туруш керек. Жакшы мамиле менен бардык нерсе жакшы ийгиликке жетет. Ошон үчүн аларга жакшы айтып, түшүндүрүп, окутуп, маалымат берип, жакшы мамиле менен чакырып, айтып, жардам көрсөтүш керек. Бизге угуучулардан суроо келген экен: ибадаткөй адам деп коюшат го, ушуну түшүндүрө кетсеңиз дейт. Ибадаткөй адамдар деп. Ибадаткөй адам деп айтканда, ар дайым ибадаттын үстүндө, оозунда ар дайым зикри бар, ар дайым Куранды окуган, ар дайым түндө туруп дагы намаз окуган, намазды убагында окуган адамдарды ибадаткөй, ибадатка берилген адам деп айтылат да. Эң жакшы нерсе. Өз негизи ар бирибиз ошондой болушубуз керек. Ибадатты ордунда кылып, ар дайым зикир кылып, ар дайым Куран окуп, ар дайым адамдарга жакшылык кылып, булардын бардыгы өз негизи ушундай жакшы багытта, ушундай жакшы
жакшы адамдардын катарына кошулушубуз керек. Ушундай кылган болсок биз бактылуу жашайбыз, жакшы жашайбыз, ийгиликке жетебиз. Чоң рахмат агай. Мындан кийинки сурообуз ушундай болсун. Ошол жогоруда ибадаттар тууралуу кененирээк түшүнүк бердиңиз. Ал эми ошонун таасири тууралуу айтсаңыз. Ибадаттын адамдын жашоосуна тийгизген таасири кандай? Ибадаттын башында дагы кыска айтып кеттик. Ибадаттын адамдын жеке жашоосуна тийгизген таасири биз айттык, адамдын жашоосун тартипке салат. Бул ибадаттар адамдын жашоосун тартипке салат. Экинчиси адам жашоонун даамын таат, рахатын көрө алат да. Намаз окусаң, иман келтирсең, ибадат кылсаң, жашооң кадимкидей даамын татасың. Себеби элестетип койсоңуз, сен 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл кыйналып жүрүп, мал дүйнө акча тапсаң, бир күн келсең банкрот болуп калдың. Ал адам бар, көп адамдар барып астынан өлүп алат же кыйналат, өтө катуу кыйналат. Мен ушунча жылдан бери тапкан акчам кайтып кетти, бата жок болду. Бирок ал адамда иман болгон болсо, ал адамда ибадат болгон болсо, ал адамдын жүрөгүндө бекемдик болгон болсо, эч качан азыркы биз айткан адам Алла Тааланын парыздарын аткарбай туруп эле сразу бир күн келип эле ошолордун бардыгына 100% жүрөгү кыйналбай калышы мүмкүн эмес. Эгерде кимдин жүрөгүндө, кимдин жашоосунда азыркы айткан жакшылыктар болсо, ошол адам чыдай алат. Намазда бекем болсо, Куранда бекем болсо, ошол адамга ушундай кыйынчылык келген болсо, ал жүрөгү токтук менен кабыл алат. Алла Таала тагдыр кылыптыр. Мен Алла Тааланын тагдырына иман келтирем. Алла Таала мал дүйнөнү берди, бүгүн мал дүйнөнү алды дейт. Бир окуя болгон ушундай. Агаларыбыздан бирөөсүн ушундай чоң немедеги мал дүйнөсүнөн айрылып калганда эч кандай неме кылбастан Алла Таала пешенеге жазган экен деп намазга кирип кеткен экен. Ошондой чоң акчасын ажыраганда намаз убакыты болуп калган экен. Ага кайгырбастан, ыйлабастан, жеңилдик кылбастан Алла Таала жазганын көрөт экенбиз деп эле намазга кирип кетиптир. Демек, көрдүңүзбү, адамдын жашоосунда жакшы нерсе болгон болсо, мындай кыйынчылыктарды табигый эле кабыл алат, жүрөгү кыйналбайт, эч нерсе болбойт. Алла Тааланын тагдырына ыраазы болот. Ал эми ошол эле убакта экинчиси. Эгерде жүрөгүндө намаз жок болсо, жүрөгүндө иманы бекем болбосо, мындай кыйынчылык келген болсо, бир туугандан ажырап калса, кыйналып жиндүү болуп кетет, стресске түшүп калат, кыйналат. Мал дүйнөсүнөн ажырап калган болсо, кандай кыйналып кетет. Демек, бул адамдын өзүнө берген таасири. Ал эми адамдын коомчулукка берген таасири. Коомчулукта эгерде биз айткан нерселердин бардыгын адамдар бардыгыбыз аткарган болсок, адамдардын арасында уурулук жок болот. Кудайдан коркот да. Мен пешенеме жазылган нерсе адал жагы менен эле келет деп ыраазы болот. Бирөөнүн акысын жебейт. Бирөөгө бирөө душмандык кылбайт, бирөөгө бирөө зулумдук кылбайт. Кудайдан коркот. Ибадаттын таасири. Кедей кембагалдарга жардам беришет. Кыйналгандарга жардам беришет. Үй бүлө ажырашкан болсо, адилеттүүлүктүн негизинде ажырашат. Бирөөгө бирөө зулумдук кылбайт, аялына, эрине, күйөөсү зулумдук кылбайт. Эч кандай жашоого мүмкүнчүлүк болбой калган болсо, ынтымактын негизинде, адилеттүүлүктүн негизинде, макул, сен өзүң тиричилигиңди кыл, мен өзүм тиричилигимди кылайын деп, адилеттүүлүктүн негизинде ажырашат. Ал эми азыркы биз айткан нерселер жок болгон болсо, ибадаттын таасири, имандын таасири бири-бирине зулумдук кылганга, бирөөнүн акысын бирөө жегенге, өлтүргөнгө, уурулук кылганга, элдин, жердин, мамлекеттин акысын жегенге алып бара турган нерселер ушулар. Эгерде адамдын жашоосунда азыркы ибадаттар жок болсо, адам ушундай мыкаачы болуп калат. Калктын 20 жылдык, 30 жылдык билими болсо дагы, бирок ошол адамдын ишинде, амалында азыркы айткан нерселер жок болгон болсо, адам ушундай мыкаачы болуп калат. Ошон үчүн бул ибадаттар адамдын жашоосуна, ой жүгүртүүсүнө, бактылуу жашоосуна, бул дүйнөсүнө, акыретине чоң таасир берет. Ооба, чынында ибадаттын таасири абдан чоң адамдын жашоосунда. Ал эми ушул ибадатты канткенде бекем кармайбыз. Кандай кылганда ибадатка бекем болот мусулмандар? Инсан алсыз да, кээде алсырап калат, кээде уйкусурап калат, кээде чарчап калат, кээде шайтан азгырат, кээде нафсы азгырат. Ошон үчүн имандаш болуш керек адамдар. Бир туугандар, аялы күйөөсү менен, балдары менен, достору менен, имандуу адамдар менен, жакшы адамдар менен бирге болуш керек. Имандаш болуш керек, анча-мынча эс алып туруш керек. Күндүк эле орозо кармай берген адамдар бар го, кыйналып кетет да ал адам. Ошон үчүн пайгамбарыбызга сахабалар келгенде,
Айтат да senin үй бүлөңүн өзүнүн акысы бар, денеңин акысы бар, эс алышың керек, укташың керек, бала чакаңдын акысы бар. Ушул сыяктуу ар бир нерсенин өзүнүн акысы бар. Ошолорду ордуна койгон болсо, ар бир ибадат ордунда, чегинде кетет. Алсыздап калбаш үчүн барып иманды жаңылап, иманды көтөрүп туруш керек, жакшы адамдар менен сүйлөшүп туруш керек, алымдардын сабактарын угуп туруш керек, Куран угуп туруш керек. Бир аз эс алып туруш керек, табиятка чыгып, бал жака бул жака мындай эс алып туруш керек. Ошондо адамдын күч каалоосу кайрадан жаңыланып, ибадатка, намазга бекем болгонго түрткү болот да. Туура айтасыз. Негизи ибадатты бекемдеп туруу үчүн албетте иманды жаңыртып, илим, билимди курчутуп, белгилүү устаз аалымдарыбыздан Сабак алып окуп туруш керек. Рахмат агай, ушул эле ибадаттын эми эң улугу тууралуу айтсаңыз, эң улугу жана эң жеңил ибадат. Эң улуу ибадат өзү негизи намаз болуп эсептелет. Себеби намазда биз Алла Таала менен байланышабыз да. Бүгүнкү күндө падыша менен жолугат экенсиң деген болсо кандай сүйүнөбүз биз, Убакыт падыша менен жолугат экенсиң, падыша менен сүйлөшөт экенсиң, саат баланча барат экенсиң деген болсо, эч качан ошол убакытты биз текке кетирбей, канча эмне болсо бардыгын таштап, ошол убакка барып, жолукканга, сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Эң жакшы нерсе да. Бул дүйнөдө дагы ибадаттын эң жакшысы бул ибадат, намаз окуу. Өзгөчө кечинде. Түнкү намаз. Түнкү намаз эч ким жок болгон убакта адам намаз окуса шундай рахат алат. Анын рахатын адам күндүзү өзүнөн башка эч ким сезбейт. Жүрөгүң шундай рахат алат. Бул дүйнөнүн бейишине киргендей болосуң да. Ошон үчүн ибадаттын эң жакшысы, эң улуусу намаз окуу жана Куран окуу. Куран окусаң дагы ушундай эс аласың. Рахат аласың. Өзүңдүн жашооңа ыраазы болосуң. Кудайга шүгүр, мен мусулман болгонума Кудайга шүгүр. Алла Тааланын сөзүн окуганыма Кудайга шүгүр, укканыма Кудайга шүгүр деп өзүңдүн жашооңа, окуган нерсеңе, Куранга, Кудайдын сөздөрүн укканыңа ыраазы болосуң, рахат аласың да. Ал эми эң жеңил ибадатты айта турган болсок, бул эң жеңил ибадат зикир. Кайсыл убакта болбосун Алланы эстеп, Алла Тааладан кечирим сурап, субханалла, алхамдулилля, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах, Мухаммад расулуллах, ла хаула ва ла куввата илля билля. Шу дуаларды окуп, зикирлерди айтып жүрүш эң оңой. Анан бүгүнкү күндө экинчи нерсе Куранды угуп, окубаса дагы угуп жүрсө дагы болот. Машинада жүрөбү, кайсы жерде болбосун. Машинада жүргөндөр мисалы үчүн бизде радиодон укса болот, же болбосом телефондон укса болот. Шарт түзүлүп калды, кайсы жерде болбосун Куран окуп жүрсө болот. Сабактарды укса болот, көрсө болот. Демек, ушул зикирди кылып, Куранды окуп жүргөн болсо эң жеңил ибадат да. Адамдын кыйынчылыкка эч кандай шартына, убактына дагы эч нерсесине тоскоол болбойт. Намаз бул эң улуг ибадат деп чынында абдан сонун жакшы бир пайдалуу сөз айттыңыз. Каалайт элек ушул жалпы мусулман бир туугандарыбыз ушундай бир 5 убак намазына бекем болуп ибадатын толук аткарыбызын. Кийинки сурообуз ушундай болсун. Ал эми ушул ибадатты аткарууга адамды жаштайынан тарбиялайт да. Жаштайынан тарбиялоо керек да, негизичи. Анан балдарды канткенде ушул ибадатка бекем кылабыз? Кичинесинен баштап. Балдарды эң биринчи балдарга үлгү болушубуз керек экен. Балдарга үлгү болушубуз керек экен. Эң биринчиси кандай өзүбүз үйдө намаз окусак, ибадат кылсак, алар ошолорду көрүп үйрөнөт экен. Анан аларга багыт беришибиз керек. Жаттай турган нерсени жаттап, түшүндүрө турган нерсени түшүндүрүп, өзүбүз менен бирге окутуп эле үйрөткөн болсок, алар дагы бекем болот экен. Аларыбыз, бала чакабыз бизден ар бир кылган ишибиз алар үчүн өзүнчө бир үлгү болуп элестетип калат экен да. Канча бир жылдан кийин эгерде сурасак, мен атамы билет эле, намаз окуйт эле, Куран окуйт эле деп элестете ала турган үлгү болсок үйдө, ал биздин бала чакабыз дагы ушундай намазга бекем болот экен. Албетте анан толук үлгү болуу үчүн албетте ар бир кадамыбызды ислам кандай көрсөтсө ошондой аткарыбыз керек. Чоң рахмат агай, Аллах ыраазы болсун. Бүгүнкү убактыбыз ушуну менен соңуна чыгып калды. Сизден сурана кетет элек, бир жакшы дуа кылып, анан кеп кеңешиңизди айта кетиңиз. Алла Таалам биздин билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Бардыгыбызды Алла Таалам ибадатка бекем кылып, окуган намазыбызды кабыл кылып,
элибизге, жерибизге Алла таалам тынчтык берсин дейт элек. Аламда ушундай окуялар, коркунучтуу окуялар болуп атат. Алла таалам биздин элибизди, жерибизди, динибизди бардык жамандыктардан сактасын. Элибизге Алла таалам бейпилдик, тынчтык берген болсун, береке берген болсун. Бардык жамандыктардан Алла таалам сактасын. Эч кимибизди Алла таалам эки дүйнөдө шерменде кылбасын деп Алла тааладан сурайбыз. Амин. Каалаган калуу тилек, дуаларыбыз кабыл болсун деп үмүт кылабыз. Анан сиздин келип бергениңизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах ыраазы болгон болсун. Биз ушун менен өзүбүздүн маанилүү маек деген берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер бүгүн ибадат тууралуу Ташматов Санжар устазыбыздын эң бир сонун асыл кеп кеңештерин уктуңуздар. Ал эми ушул уккан ар бир сөзүнө, ар бир аят хадиске амал кылууну бул берүүнү алып барган мен Шахра Арстанбекова. Сиздер бул ушул эле берүүнү ар дүйшөмбү кечки 7-ден 8-ге чейин Насыйкат радиосунан уга аласыздар. Ал эми кийинки жолугушканга чейин баардыгыңыздарга ассаляму алейкум.